мен үй бүлөлүк министр борборунун дарыгери Жороевана бүгүнкү отурумда биз Кадыркулова судья Кадыркуловага отвод бердик. Себеби бизди ушу отурумда 5 ар бир процессте, каждый процессте бизге процесс мезгил учурунда судья Кадыркулова сөзүбүздү буруп, сөзүбүздү кемсинтип бизди, сөзүбүздү кыскартып, кыргызча сүйлөбөгүлө деп оюбузду до конца айткыздырбай сөзүбүздү бөлүп жатат. Дагы андан башка себеби биз бүгүн процесс себебине Шакиров мурунку директорубуз менен соттошуп атканда байланыштуу процесс жүрүп атат. Анын адвокаты менен Саатов экөө Кадыркулова мурунку мезгилде экөө бирге иштеп жүрүшүптүр. Себеби Саатов Шакировдун адвокаты Шакив Ленинский район сотто бурун сот болуп иштеп жүрүшкөн. Ал эми судья азыркы мезгилдеги судья Кадыркулова ошол мезгилде Ленинский прокуратурада прокурор болуп иштегенине байланыштуу экөө процессти көп алып барып жүргөн. То есть тесно связаны экөөчү. Ошон үчүн байланыштуу Шакировго көбүрөөк тартып жатат. А биз деген пострадавший меселе как ответчик болуп, наоборот, бизди күнөөлүү катары сурап жатат судьячы. И вопрос каждый процесс мезгилде судья Кадыркулова болсо менин суроолорума гана жооп бергиле, лишний сөздөрдү айтпагыла деп сөздү кыскартып биздин адвокатыбыздан сөзү бөлүп жатат. Эже айтсаңыз, Шакиров менен кандай себептен соттошуп атасыздар? Биз бул Шакиров 2017-жылы иштеп жатканда ушу 9 ай иштесе, 9 ай бизден акча талап кылган. Ар бир ай сайын биз 1000 сом берип жатканбыз. Канча адам? 17 адам. Это только врач-гинекологтар. Андан тышкары хирургтар бар, лор бар, процедурный бар, да башка врачтардан канча талап кылган билбейм, бирок ар бири берип жаткан. Но биз лично 17 гинеколог ай сайын 1000 бергенбиз. Ошого байланыштуу биз соттошуп атабыз. Бүгүнкү процесс эмне менен аякталды? Бүгүнкү процесс бизден ходатайство бергенбиз. То есть судья Кадыркуловага ходатайство бердик. Отвод беришкен. Баары жогубуз поддерживать эттик. То есть макул болуп эсептейбиз да. Туура ушул ходатайство жазган нерсебиз баары туура деп эсептейм. Анан кийин бүгүн сот деген Шакировдун адвокаты келбей калды. Бул деген мыйзамга туура келбейт, потому что сотко адвокат келбей калганын себебин бир күн алдын, 2 күн алдын судьяга справка или какой-то бир объяснительный катары берип туруп, анан кийин мен келе албайм деген информациясын айтыш керек. Именно сот мезгилде саат 2-де башталса, биз ушу 18-17 адам врач дарыгерлер азыркы приемын таштап коюп келип бул жерге катышсак, ал бул Шакировдун адвокаты Саатов болсо именно процесс мезгилде звонок кылып, мен келе албайм, мен башка бир жерде жумуштарым чыгып калды деп айтканы бул мыйзамга туура келбейт.